Салам достор, назарыңыздарда KG каналы. Дүйнө жүзүндө баш аягы 40 миңдей кесиптин түрү бар. Алардын айрымдары жоголуп бара жатса, айрымдары жаңыдан гана пайда болууда. Булардын ичинде сизди таң калтыра турган, балким ишиңизди күйгүзө турган кесиптер дагы бар. Анда эмесе ушундай таң калыштуу кесиптер менен тааныштырууну баштайбыз. Жаңы жумушка орнош көрбөйсүңбү? Мен да ошону ойлонуптум. Өткөндө жумуш бар дегенден барсам, аркаңан 3 киши алып келесиң, ал 3 киши дагы 3 киши алып келет. Ошентип баарың чогулуп туруп кетсин деп кыйгырасың дейт. Ошончол эле аялыңды кетиргиң келип атса, башка жолун тап да дедим. Андай проблемалар өздөрү чечип алса турабы? Кытай элге бай, жерге бай болгон чоң мамлекет. Шаарларында кыжылдаган элдин көптүгүнүн адашып кетүү оңойго турат. Ушундай жерлерден капсынан турмуш кыстап, ошону жашооңуздагы биринчи маселеге айланса, сизге ажаткана көрсөтүүчүлөр жардамга келет. Алардын иши эл көп чогулган жерде туруп алышып, аргасыздан бийлеп бара жаткан адамдарга туура жол көрсөтүү. Социализм байырылган бул өлкөдө аталган жумуш расмий деп эсептелет. Алардын эмгек китепчесинде мамлекеттик кызматкер деген жазууну көрүүгө болот. Турмуш кыстагандар оң жакка баскыла. Сол жакка болсо кыстап бүткөндөр баскыла. Ал жакта шым сатат. Жогорудагы элге бай мамлекеттеги дагы бир кызыктай кесип бул жүргүнчүлөрдү престөө. Кытай метросунда кымкуут маалда эл кескин түрдө көбөйөт. Алардын бардыгын вагондорго батыруу алардын негизги жумушу. Өз кызматын алар жүргүнчүлөр былчыйып же аба жетпей, темигип калбагандай аткарышы зарыл. Индиядагы элге гана бай өлкө болбостон, маймылдарга дагы бай. Адамдардан коркпогон, тамагын талаша турган, бекеттерде, поезддерге жолдоо боло турган маймылдын балдары адамдарды чоң убарага салат. Мындай убарадан арылтуу үчүн айрым бекеттерде маймылдын кийиминдеги адам ары-бери басып, кичинекей маймылдарды коркутуу менен бирге эле кичинекей балдарга кубаныч тартуулап дагы иштейт. Бул иш менен алек болуу үчүн Антарктидага баруу зарыл. Негизинен пингвиндер чалкасынан кулашпайт, бирок ал жердеги аба майданынан көтөрүлгөн учактарды карап жатып, чалкаларынан түшүп калышат. Ал эми пингвин андай абалдан өзү туруп кете албайт. Ар бир учуудан же конудан кийин пингвин тургузуучу адам аэродромдун тегерегин кыдырып, өйдөлөнгөн байкуштарды тургузуп чыгат. Кезек күтө берип, көп убакыт текке кетирген учурларыбыз көп эле болот. Ал эми Британияда башкалар үчүн кезекке туруу кызматы бар. Бул кызмат саатына 40 баксты түзүп, арзан эмес иштердин катарына кирет. Бирок англичандар үчүн аларды жалдоо арзанга турат, себеби кезекте тура берип, жашоосунун 1 жылдай убактысын коротушат. Балким сиз киного тартууну каалайсыз, же учак башкарып, парашют менен секирүүнү каалайсыз, же болбосо сиз менен бир күнү төрөлгөн 20 ар кайсы өлкөлөрдүн адамдары менен таанышууну каалайсыз. Кыялыңыз кандай болсо дагы ага жетүү үчүн Чикагодогу кыялдарды аткаруучу компаниясына кайрылыңыз. Алар сизди жетпей жүргөн кыялыңызга жеткирүүнү убада кылышат. Баса алардын кызматына бери дегенде $150,000 төлөөгө туура келет. Эгер алгач мынчалык акча табууну кыялдансаңыз, сизге алар жардам бере алышпайт. Бизнес класстагы үйлөрдө жашап, ал аз келгенсип жашаганыңыз үчүн дагы акча алууну кааласаңыз керек. Ушундай жыргал жашоо менен акча тапкандар дагы бар. Бирок алар ал жерде жашап жаткан үй бүлөнүн сүрөтүн көрсөтүшүп, алуучу адам келгенде башка бизнес класстагы үйгө көчүп кетишет. Мындай көрүнүш бош турган үйгө караганда алуучу үчүн көбүрөөк таасир берет. Эң мыкты жумуш кимдики деп ойлойсуз? Бейиштей аралда курулган укмуштуудай виллада жашоо үчүн 35,000 талапкердин ичинен Бен Саускол аттуу адам тандалып алынган. Анын милдети ташбакаларды багуу, аралга көз салуу жана интернетте блог алып баруу болгон. Бул конкурс дүйнөдөгү эң мыкты жумуш деп аталган. Максаты аралды жарнама кылуу эле. Иштеп жатып уктап калган болсоңуз, башыңыздан тил угуп, акыңыздан ажырап калышыңыз мүмкүн. Ал эми Нью-Йорктогу заманбап искусство музейиндеги уйкучулар ойго жатса акысынан ажырап калуу коркунучу бар. Музейдин кесипкөй уйкучулары жууркан жамынып, уйкуга кетүү менен кызматына киришет.
Анткени алар көргөзмө экспонаты болуп иштешет. Заманбап искусствонун мындай чыгармасы жөн гана бул кейт деп аталышы мүмкүн. Рома бабки заколачивает. Айрым өлкөлөрдө кеңири таралган бул кесиптин ээлерин эс алуу жайларда, компаниялар уюштурган иш-чараларда, ошондой эле шаардын көчөлөрүндө кезиктирүүгө болот. Бир топ убакыт бир кыймылда катыган бойдон эстеликтей туруу жеңил иш эмес, бирок бул адамдар кыймылы жок сааттап тура алгандыктан көргөндөр аларды чыныгы эстелик катары кабыл алышат. Ошентип эч бир кыймыл кылбастан саатына $25 $200 чейин акча табууга болот. Ар бир кесип ардактуу демекчи, кайсы кесипти тандабайлы, ырыскыбызды адал иш, ак ниет менен табалы. Дагы да кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыз. Коңгуроону басыңыз дагы, видео жакса баш бармак менен билдирип коюңуз. Назар салганыңыз үчүн рахмат. Кызыктын баары бул жакта.